Актер оор абалда ооруканага барса, таажи вирустан анализ талап кылып, кабыл албай коюшкандыгы айтылууда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Жанталиевден айрылып, дагы бир талантты колдон учурдук деп кайгырып турган учурубуз. Кесиптеши белгилүү актер Улан Өмүралиев Марат Жанталиев оор абалда ооруканага барса, дарыгерлер таажи вирустан анализ талап кылып кабыл албай койгондугун жазып чыкты. Анын айтымында актерду Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасы кабыл албай койгон. Оор абалда спец поликлиникага барса, албай, таажи вирустан анализ керек деп. Эмне деген айбандык. Элмирбекте деле ушинтип койбодуңар беле. Эми эл артисттер, эмгек сиңирген артисттер ошол жерге тиркелген да. Ушунча эмне кыйнадыңар? Аягында чүй больницага кечигип барып калды. Гиппократка берген ант гана. Мен түшүнөм. Карантиндебиз. Ал эми таажи вирустан анализ бир суткада даяр болот. Эми мынтип аябай кыйналып турган артистке жардам берип койсо болот беле. Депутат же министр болсо эшигиңерди кантип ачканыңарды билбей калмаксыңар. Айла жок, жөнөкөйлүгүнөн улам жөнөкөй, кичипейил, эч жамандык кылбай кетти. Маңдайыңызга жазган ушундай экен. Медиктерди да түшүнөбүз, аларга да оор, бирок мынтип жардам берип койсо деген бойдон калдык, дейт Өмүралиев. Эми кимди Бопуням деп эркелетем, ким мени Сакинтай деп эркелетет, дейт Сакиш. Бул тууралуу белгилүү актриса Айнура Тургунбаева актерду эскерип, бир туугандай эгизим эмес белең. Эми кимге сырымды айтып, кимге арманымды айтам, кимди Бопуням деп эркелетем, ким мени Сакинтай деп эркелетет. Ушинтип таштап кетет белең Бопуням. Жараткан бейишинен орун берсин. Кош кесиптеш, түгөйүң кош, деп жазды. Булак аргумент KG. Марат Жанталиев менен коштошуу зыйнаты 11-июнда өтөт. Бопуш деп элге таанылган белгилүү актер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Жанталиев менен коштошуу зыйнаты 11-июнда саат 9:00 болот. Бул тууралуу ырчы Тамада Нурбек Айдаров социалдык тармактагы баракчасына жазды. Марат Жанталиев менен коштошуу зыйнаты 11-июнда саат 9:00 Учкун конушунун Айбек ата көчөсү номер 80 дарегинде болот. Анын сөөгү аларча көрүстөнүүнө жерге берилет, деп жазган ал. Бопуш деп элге таанылган белгилүү актер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Жанталиев кечээ 9-июнда оорудан улам 59 жашында каза болгон. Булак Супер KG. Марат Жанталиев 10 күн мурун клипке тартылган. Ооруп жатса да съемканы таштаган жок, дейт Айзада Жамгырчиева. Ырчы алып баруучу Айзада Жамгырчиева менен ырчы Калыс Жакыпов мындан 10 күндөй мурун «Сен дедим» аттуу дуэтине клип тартышкан. Анда клиптин башкы каарманынын ролуна театр жана кино актеру маркум Марат Жанталиев тартылган. Буга чейин Жанталиев 9-июнда оорудан улам 59 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтканы маалымдалган болчу. Айзада Жамгырчиева бизге берген билдирүүсүндө бул агайдын акыркы клиби болуп калды өңдөнөт, деп белгиледи. Клипке тартылып бериңиз деп суранып кайрылсак макул болду. Абдан сүйүндүк. Ага чейин ооруп жүргөнүн билген эмесмин. Съемка учурунда ооруп жатам деп кээ бир учурларында бир аз эс ала калып жатты. Ошентсе да ишти таштап басып кеткен жок. Ооруганын жашырууга аракеттенип, күлүп жайнап, съемка бүткөнчө биз менен тамашалашып чогуу жүрдү. Жумуш 12 саатка созулду. Түнкү саат 23:00 өтүп, үйүнө жеткирип бардык. Оорудум дегени менен көңүлү куунак эле. Бишкектеги Туңгуч Кичи районунан үй алган экен. Ошону айтып берип, кубанып эле бара жаткан. Коштошоордо клип чыкканда айтып койгула, мен күтөм деп калган эле. Клип дээрлик даяр болуп калды, бирок бул суук кабарды угуп дале эсимди жый албай турам. Кыргыз маданияты үчүн оор жоготуу болду. Өзүмчө агай өмүрүнүн аягына чейин кесүү менен болду деп ойлонуп жатам, деди Жамгырчиева. Булак Супер KG сайты. Артында 30 жыл чогуу өмүр сүргөн жубайы, 3 баласы калды. Марат Жанталиевдин берген маектери жана тартылган тасмалары. 9-июнда кыргыз маданияты дагы бир улуу инсан чоң талантынан айрылды. Калың элге Бопуш деген ат менен белгилүү болгон атактуу актер Марат Жанталиев 59 жашында оорудан улам мезгилсиз дүйнө салды. Кыргыз болуп Кыргызстанда туулганыма сүйүнөм, мекенимди сүйөм.
Мен ушул турган турпатым менен патриотмун. Патриот болгон үчүн көчөдөгү кичинекей кагазды да алып таштанды челекке салам. Канча айлык албайын топук кылып, башка кесиптин эшигин какпай, чет өлкөгө кетпей иштеп келе жатам. Бул Марат Жанталиевдин 2017-жылы Суперинфо гезитине берген маегинде айтканы. Андал Саякбай тасмасына тартылганы, өлкөдөгү таланттардын бааланышы, өзүнүн кулк мүнөзү жөнүндө кенен кеп кылган. Жанталиев өмүрлүк жубайы Асель Дооронбаева менен 30 жыл чогуу жашаган. Түгөйлөр 3 баланын ата-энеси. Алар бекем үй бүлө куруунун сырлары тууралуу маектеринде айтып беришкен. Марат Жанталиевдин чыгармачылыгы актриса Айнура Турганбаеванын чыгармачылыгы менен катарлаш болду. Сакиш Бопош тандеми көптөгөн интермедиа, сатира тасмаларда жазылып, маданият сүйүүчүлөрдүн эсинде калды. Кыргыз маданиятына өмүрүнүн дээрлик көп бөлүгүн арнаган Жанталиев менен Турганбаева Суперинфо гезитине тасма талаасына басып өткөн жолу тууралуу маек беришкен. Актер Куудул Марат Жанталиев Нарын облусунун Каракужур өрөөнүндө туулган. Москва шаарындагы кинематографиялык институтту бүтүргөн. Марат Жанталиев көп жылдардан бери Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында эмгектенип келген. Тартылган тасмалары: Боз салкын, Президент жана Бомуш 1, Президент жана Бомуш 2, Саякбай, Сундук предков, Ак Илбирстин тукуму, Курманжандатка жана башкалар. Булак Суперкейжи сайты. Марат Жанталиев мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына байланыштуу маданият өкүлдөрү көңүл айтты. Маданият өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү театр жана кино актёру Марат Жанталиевдин 2020 жылдын 9 июнунда 59 жашында катуу оорудан улам дүйнөдөн кайтканына байланыштуу көңүл айтуу текстин жөнөтүштү. Анда актёрдун кино тармагындагы алгачкы ийгилиги залкар режиссер Төлөмүш Океевдин Кожо жаш тасмасында Саяктын ролун кайталангыс кылып жаратуу менен таанылган. Андан бери Мосфильм студиясынын Очарованный странникте жылкычынын, Президент жана Бомушта Бомуштун образын, Саякбай көркөм тасмасында Саякбай Каралаевдин бейнесин чеберчилик менен аткарган. Чиркин өмүр, Апамдын махабаты сериалдарында Каке, Шаку деген кейипкерлери менен эл эсинде калды. Ал эми жаштар театрынын сахнасында Найман эне спектаклинде Жоломан, Талант жана тагдыр спектаклинде Казак режиссеру, Үч кемпир спектаклинде Акиш кемпир, Көчкү спектаклинде Карыя сындуу бир нече таасирдүү образдарды жараткан. Марат Жанталиевдин маданият тармагына сиңирген эмгеги мамлекет тарабынан бааланып, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ардактуу наамы менен сыйланган. Эл аралык Муратбек Рыскулов атындагы сыйлыктын жана Советбек Жумадылов атындагы театралдык сыйлыктын лауреаты болгон. Чыгаан актёрдун жараткан ар бир образы жана адамгерчилик бийик сапаты, жаркын элеси кыргыз элинин эсинде түбөлүккө сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө жана ага туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз деп жазылган. Булак Суперкейжи сайты.